Стамбул соода палатасына Кыргызстандан барган расмий өкүлдөр менен кыргыз-түрк ишкерлери чогулду. Форумдун өзөгүн бажы бийлигине кирүүдө өлкөгө инвестиция тартуу маселеси түздү. Муну менен эки тарап тең кызматташтыкты арттыруу максатын көздөйт. Dünyanın sayılı odalarından İstanbul Ticaret Odası da Түркия тарап Кыргызстандын туризм, айыл чарба, кайра иштетүү жана энергетика же орто жана кичи ГЭСтерди инвестициялоого кызыктар. Алсак 1997 жылдан бери Кыргызстандагы суусундуктардын шишелеринин жарым фабрикаттарын чыгарган ишкер жакын аралыкта курулуш же айыл чарба секторуна жок эле дегенде $10 миллион өлчөмүндө инвестиция салууну пландап жатат. Çünkü birlikten kuvvet doğacağını biz çok iyi bilmekteyiz. Бул арада кыргызстандык ишкерлер деле өз өлкөсүнө инвестор боло алары белгилүү болду. 22 жылдан бери мекенинен тыш жүргөн Нурлан Мусаев туризм тармагын инвестициялоону максат кылат. Туризм тармагына инвестиция этем. Анткени туризм Кыргызстанды өнүктүрүүгө, Кыргызстанды алдыга алып келе турган эң локомотив секторлордун бирөөсү болуп эсептелет. Албетте, инвестиция көп каражат талап кылат. Бирок биз проектибизди 2 жыл мурда баштаганбыз. Буюрса ишке ашып атат. Кыргыз тарапта Түркияга өз сунуштарын киргизди. Тигичи өндүрүш тармагындагы долбоорлорду сунуштап атабыз. Өзүңүздөр билгендей, Түркия тиргичүү тармагында абдан өнүккөн. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Түркия ортосундагы товар жүгүртүү $420 миллион түзөт. Бул форумда да аны 2017 жылга чейин 1 миллиардка жогорулатуу керектиги эки өлкө тарабынан тең белгиленди. Адистердин айтымында бажы бирлигине кирүү менен бул максат реалдуу көрүнүшкө айланат. Түркиянын негиздөөчүсү Мустафа Кемаль Ататүрк убагында Европага жер которуп кеткен калкын кез келгенде булар өлкөнүн ири инвесторуна айланат деген. Форумда бүгүнкү күндө Түркияда жүргөн 7000ден ашык кыргыз да учуру келгенде Кыргызстанга инвестиция салары айтылды. Альбина Сулайманова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал, Түркия, Стамбул.